Түз эфирде сіздер менен биргеликте жалпыңыздарга Кутман кеч деп саламдашу менен Муз Лайф берүүбүздү баштаган турабыз. Ооба, жалпыңыздарга Кутман кеч, кайрадан сиздер менен эфир аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Алдыдагы 1 саат бою мен Айганыш жана Расул болобуз. Анан албетте биздин сыйлуу конокторубуздагы ар бир чыгарылышта сиздердин сыныңыздардан өткөрөбүз, сиздерге сонун маанай тартуулайбыз жана албетте дал ушул каармандарыбызды ачканга дагы аракет кылабыз. Туура, бүгүн биз азыр жакшы бир жалпы кыргыз элине өзүнүн мазмундуу, сабаттуу чыгармачылыгы менен, өзүнүн жакшы бир шоу чөйрөсүндөгү жаңылыктары менен бүгүн өзгөчө деп айтсак жаңылышпайт болуш керекпиз. Жакшы бир жаңылык менен келип отурган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кудайым буйруса, эл артисти Дилшат эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен дагы абдан кубанычтамын. Сиздерди бүгүн ушул баягы мен сүйгөн эфирден дегендей музыка каналынын эфиринен көрүшүп тургандыгыма абдан кубанычтамын. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сонун. Айганыш, биз кадр сыртында Дилшат эжебиз менен баягы атыңыздын, ысымыңыздын мазмуну эмне деп сүйлөшүп калдык элек. Бир четинен ошондон баштасак. Сиз жогоруда айттыңыз, кыскартылып калган ат депчи. Албетте менин атым Дилшат эмес, Дилишат болчу негизинен. Ийиси менен. Мен төрөлгөндө баягы ата-энем абдан бир акылман улуу бир энеден сураптыр да, кошуна энеден. Ушул кызыбыздын атын сиз коюп бериңизчи дегенде карап туруп ойлонуп, анан атын Дилишат койгула, анткени Дилишат болсун, ар дайым көңүлү шат жүрсүн деп жакшы тилек айткан экен. Анан ошентип Дилишат, Дилиш болуп келатып, анан чоңоюп окуу жайга тапшырып 18-ге толгондо паспорт алуу керек болуп калды. Анан паспортумда аңгыча болбой алып карасам, жазылып калыптыр, бир иси түшүп Дилшат болуп жазылып калыптыр. Андан кийин менин атым Дилшат болуп калды. Анан Дилшат болуп жүрөм. Анан окуу жайга тапшырдым, бүттүм. Анан жогорку окууга тапшырдым, андан бүттүм. Анан Камбар кантонуна ишке кирип калдым. Камбар кантонунан мени баягы жакшы поездкалар, мындай чакыруулар болуп турчу бизге. Анан Япония өлкөсүнө чакыруу болуп калды. Анан эле ал жерден эле барайын деп паспортубуздун баарын чогултуп кетти дагы. Анан баягы загранпаспорт алып келди да. Алып келип карасам, менин атым Дилшат эмес эле Димият болуп калыптыр. Үч жолу өзгөртүп. Ошентип өзгөрүлүп, бул баягы атайын эмес да. Баягы окуй албай, ошол баягы ИЛШ деген тамгаларды окуй албай, анан кийин Димият болсо керек. Колго жазылган атты деңиз. Анан Димият деп жазып келип калыптыр. Ошол ойдон мен ошол паспорт менен 10 жыл Димият болуп чет өлкөдө чыгып жүрдүм. Анан Японияга Димияткан келди, Димият тосам деп чакырчу да. Мындай анан анкета толтурганда дагы менин атым эми Дилшат эмес да, деп атып жаңылбайын деп Димият деп жазып толтуруп. Ошентип 10 жыл дагы бүттү. Анан кайра жок, мен өзүмдүн эле атымды алайынчы да, мен Дилшат болуп кайра. Үйдөгүлөр деле Дилшат дейби же Дилишат дешеби? Кээде Дилшат дейт, Дилишат дейт. Дилшатка көнүп калды болуш керек, Жалпы Дилшат деп. Дилишат. Бирок чындап эле атына заты жарашат деп коет го кыргыздачы. Азыр телекөрүүчүлөр дагы мага кошулса керек. Сизди көргөндө эле мындай шаттык, жагымдуу маанай алып келет да, энергияңыз. Анан билип эле койгон окшойт эле. Туура, мен Айганыштын маанайын бузуп түн толтурдук элек да бул жерде. Ошол аты затына жарашат деп айтып калат эмеспи? Бул бекеринен айтылбаса керек. Ар бир баланын атын коюудан мурда ошонун маанисине абдан терең көңүл буруш керек да. Сонун. Анан Айганыш экөөбүз Дилшат эже качан концерт берет экен деп менден сурап аттык элек. Анан сиз дароо келе калдыңыз дагы, куптулукка толуп, сонун жаңылык менен. Жаңылык менен бөлүшөлү деп эксклюзив бүгүн Муз Лайфта. Бул эң алгачкы сиздер менен бөлүшүп жатам. Вау, сонун, болсун. Азыр эч кимге мындай өтө тартуулап айта элекмин, бирок жакын эле үй бүлөм билет. Бул жакынкы арада 5-декабрда Кудай буйруса филармониянын чоң залында өзүмдүн ушул чыгармачылыкка келгенден баштап эсептеп көрсөм 35 жыл болуптур. Анан 35 жыл сахнада экенимди дагы бир жолу далилдеп дегендей тастыктап чоң концерт берип коеюн деп чечтим. Андыктан 5-декабрда бардык күйөрмандарымды чакырам, сиздерди баш кылып. Вау, сонун.
Дал ошо 35 жылдын ичинде канча ыр жазыпсыз, канча клип болуптур. Мындай бир көз алдыңыздан өткөрсөңүз керек. 35 жыл болду. Эмне кылдым, элиме эмнени тартуулайм, эмнени көрсөтөт экенмин деп. Абдан жакшы суроо болду Айганыш, бирок ушул эгерде ушул суроону билсем мен абдан эсептеп жазам. Так, математически бардыгын неме кылып келмекмин, бирок Эсептеп дегениңиз демек аябаганда көп деген санды билди. Бул нерсечи. Бирок чындыгында 35 жыл ичинде эмнелер гана баштан өтпөдү, кыйынчылыгы бар, жыргалчылыгы бар. Ошону менен чыгармачылыкта дагы баягы башталышында кандай кыйынчылык менен баштайсың, монтип жеңил кетпейт ар бир баягы чыгармачылык жолчу. Андыктан бирок жакшы нерселери гана ушунчалык эсимде. Мен ойлойм, жакшы гана күндөр көп болду деп ойлойм. Анан эмне эсептеп айтып бербейин, бирок баягы эң алгачкы чыгармам бул клипим. Күзгү болчу. Күзгүмүн сыймага. Мен күндүн сыныгымын. Ошол эң алгачкыңызбы? Бул эң алгачкы биринчи клиптердин бири. Бул клипти дагы Сагын Ниязалиева өзү тарткан. Анан подсъемкалардын баары Япониянын түштүк жагынан, жанагы Миязаки деген түштүк жагынан тартылган болчу. Анан бул жактан ал кезде мындай подсъемкалар жок болчу да. 90-жылдары да мындай 99-жыл экен. 99-жыл. Анан баягы биз чет өлкөгө барып, ал жактан жакшы мындай ийгиликтүү концерттерди берип, анан ал жактан видеокамера бул жакта Кыргызстанда жок десе болчу да. Видеокамера сатып алып, ал жактан тартып, ошентип келип, бул менин эң алгачкы клиптердин бири Күзгү болчу. Вау. Менин, Андан сырткары абдан сонун нерселер болгон баштан. Баягы сиз айткандай эсептеп айта албайм. 35 жыл мындай айтканыңыз менен аябагандай көп убакыт, мындай канча эмгек. Элестетип ошол 35 жыл ичиндеги бир жакшы нерселерди айтсам, анда бул мени ийгиликке жеткирген менин эң алгачкы компакт диским болду. Компакт диск 2000-жылдары. Бул дагы бир жакшы Германияга болгон чет өлкөдөгү биздин коммерциялык концертибиздин гастролубуздун натыйжасында ошол бир аз тыйын иштеп келип, ошого компакт диск чыгаргам. Анан ал компакт диск фольклордук түрдө болду. Фольклордук ошол баягы мен ойногон Темир Оскомуз, Жыгач Оскомуз, анан комуздагы күүлөрүм, комуз менен ырдаган жалаң ошол фольклордук компакт диск Кыргызстан. Ошол барбы компакт диск азыр? Менде Үйүңүздө сакталабы? Албетте сакталуу. Бирок ал компакт дисктин эмне үчүн сактап калган себеби кана 95-жылы Японияга барганда япондуктар чыгарган бир компакт диск. Бул кандай айтсам, балким мага чейинки чыккан, дүйнө жүзүнө тараган бул. Андан кийинки мен чыгара калдым, андан кийинки чыккан компакт диск Англияга барып калып, Англияга ошол фестивалга барып, анан ал жерден биздин элчи Роза Исаковна болчу, Отунбаева ошол кезде. Анан элчи Лондон Arc Music деген студиясына сүйлөшө калыптыр. Бизден 4 музыкант барганбыз, Камбаркан тобунан. Анан ошол кезде ошол жактан жазылып калдык. Ырлар, күүлөр деген ошол жыйнагы. Анан Кыргызстандын сиздерде музыкасы барбы деп сураганда алар билбейт экен да. Кыргызстан жок, бизде андай музыка окуган эмеспиз дегенде, анда эгерде кааласаңыздар контракт түзүп, бизде азыр музыканттар келген жатат, жазып калыңыздар дегенде, анан алар кызыгуу менен анан бизде 3 күн алып калып жазып, анан ал компакт дискибизди башка дүйнө жүзүнөн сатып алып, башка жакка барсак, башка жакта сатылаттыр да, бүт дүйнө жүзүнө таралат деп айткан болчу. Анан ал жактан алып, ошентип жакшы, ийгиликтүү, жемиштүү жылдар өттү да менин башыман, абдан кызыктуу. Эң сонун азыр эжекебиз айтып берип атса, биз дагы ошол нерселерди сүрөт көзүбүзгө элестетип, аябай сонун сүйлөп берип атасыз. Муз Лайфта конокто жакшы адамдардын санын көбөйтүп жүргөн, өзүнүн сонун жакшы адамдар ыры менен белгилүү болгон десек болот. Сиздердин дагы кандай десем, сүймөнчүлүгүңүздөргө ээ болгон Дилшат Кангелдиева эжекебиз. Дилишат, Дилишат. Биз ошол 90-жылдарда жүрдүк элек.
Япониядан келдик жаңы. Андан кийин ооба катар менен кете берели. ооба. Жаңы Япониядан келдик. Анан жакшы кандай десем, ошол келген цехта болуп жүргөндө биз подсъемкаларды жасадык, баягы сатып алган камерабызга. Анан келгенден кийин анан мен ал камеранын немесин көрсөттүм, сунуштасам, сапаты жагынан туура келип калды да. Анан ошол подсъемка менен анан клип бердик. Ошол кезде Япониядагы техника кандай эле? Укмуш болчу, ошол кезде эле телефондор бар болчу, көчөдө сатылчу да. Японияда, Бизде андай жок болчу да. Анан буларда телефондор көчөдө сатылат турбайбы, мындай. Жыйылып, анан бизди тартылат, бизден тартабы деп аябай суктанып алгыбыз келет да, бирок бизде андай еще жок болчу да. Таптакыр жок эле. Таптакыр жок эле, жыты жок болчу. Сону Айгар кечип койчу, бир суроо бере алайынчы. Азыр Японияга барыш аябай татаалды азырчы. Азыр Ошол кезде бирок кандай ал жабык мамлекет болчу да. Туристтерди да киргизчү эмес ошол кездечи. Биз деген чоң корпорация чакырган, бүткүл дүйнөлүк бардык жанрдагы искусство, маданият ушундай корпорациясы бар болчу да. Анын арасында мына жанрлардан театр кетет, поп, рок музыка, классика, джаз, фольклор, ошол менен бирге би бардык ошол искусство, культура, маданиятка эмне кирсе ошонун баары да. Анан дүйнө жүзү боюнча алар ошентип барып, көрүп, тандап алып анан чакырчу экен да. Анан жылына канча миңдеген концерттер өтүп турат экен. Бүткүл Япония боюнча. Маданиятка ошондой эле басым жасашчу экен да бар. Абдан, анан мындай бош калган орун жок да. Толтура ушундай. Эли дагы ушундай маданиятты баалаган. Ошол кезде эле жетишип калган экен. Ошол 95-жылы бардык. Эң алгач, анан 98-жылы бардык. Анан мен 2008-да бир бардым. Ошол кезде баягы биздин эми тилибизди түшүнбөйт да. Музыканы уга билет, түшүнөт, баягы энергетикасы менен кабыл алат, бирок ошол түшүнбөгөн сөздөрү титр менен сахнанын мындай бет алдынан кетип турат да, өздөрүнүн немесиндечи, тамгасында. Анан ошентип анан түшүнүп, бизди аябай жакшы түшүнүү менен кабыл алса, биз ойлочубуз, булар кантип түшүнөт? Көрсө бизге көрүнбөйт да, ал титр сахнанын башында кетип турат, эмне маани жөндө, эмне жөндөр дагы. Угуп гана тим болбостон түшүнүү дагы. Ооба да. Ырдын маанисине дагы көңүл буруу. Маданияты жетишип калган мамлекет экен. Мен ошондуктан бул улутту аябай сыйлап, урматтап калдым. Эң сонун ушул эле теманы улай жогоруда айта кетпедиңизби? Биринчи алгачкы клибимди сунуштаганмын депчи, анан ошол учурда клип тартуу азыркыга караганда аябай кыйын болчу да. Анан негизи эле эстрадага кирүү азыр оңой болуп атпайбы? Ооба, азыр баягы техниканын заманы, прогресс дегендей. Анан ушул жерден эле бир улаам келип жатат да. Мындай эски ырлардын азыркы күнгө чейин сакталып, ырдалып калганы дагы ошол учурдагы кыйынчылыктан тырмышып, тырышып өтүп, аябагандай деңгээли күчтүү болуп туруп, анан азыркы күнгө чейин ошону сакталып келе жатабы деп ойлоп кетем да. Мен мындай түшүнүп калдым да сизде, эски ырларды тырышып деген, бул деген эски ырлардын баары кулакка жагымдуу классика болуп калат экен да. Анан ошондуктан ал ырлар эч качан өчпөйт экен да. Аны жаңыртып дагы, жаңы стилге салып дагы, жаңы форматка түшүрүп дагы ырдай берсе боло берет экен да. Стилин, бирок ошол эле чыгарма жоголбойт экен. Ордун жоготпойт экен да. Азыркы жаштардын бир күндүк ырлары кийин сакталып калабы деген көзүм жетпейт да менинче. Жакшы ырлар бар арасынан тандалмачы. Мындай деп коет го, агым деп коет го. Бул агым келет, бат эле жанат, бат эле өчүп кетет да. Эсиңде калып калбайт. Эгерде эсте кала турган, ошончолук элдин жүрөгүнө сиңип кетсе, бул калып калат. Баягы 80-90 жылдагы, балким мен 70 жылдагын билбей калдым, конечно. Бирок баягы 80 жылдардагы поп болуп мындай популярный ырлар калган го. Бирин серин эстеп калсак, ошону чыгарганга аракет кылабыз да, мисалы. Ансыңары ошол чыгармалар ошол кезде абдан мындай популярдуу чыгып турган чыгарма. Фильтрден дагы өткөнү мааниси бар да. Ушул учурда сөзсүз түрдө фильтрден бул эл баягы кулагы, эл көзү элек да.
ушундай айтканда эл сөзү бар, элек электен өтүш керек. Вау. Эми тарыхтан сырткары менде бир суроо бар. Элге жагыш үчүн сиз кандай ырларды ырдаганга, ошол ырларды кантип тандайсыз? Мына ошол суроону бергенден мурда мен бир жооп алгым келип турат да. Элге кайсылыр жагары, кайсылыр жакпарын сиздер алдын ала билбейсиздер да. Көзүбүз ачык эмес да. Ооба, бирок сиз 35 жыл деп атпайсызбы? Тажрыйба арттырдыңыз да. Эми сиз баягы кандайдыр бир жерден баары бир билсеңиз керек. Ушул өтчүдө деп баягы тажрыйба күчтүү да баары бир. Ушул жакшы суроо болду. Бул суроону өзүмө дагы коем кээдечи. Анткени бул баягы жаңы ырды элге алып чыгуу үчүн сөзсүз түрдө биринчи же музыкасын же сөзүн ошондой, эгерде музыкасы жагып калса үстүнө сөз жаздырыш керек, же сөзү жагып калса анан кийин музыкасы, бирок экөө тең айкалыш керек. Айкалышканда ал жеке эле мага эле эмес, анан элге да жагат деп ойлойм да. Мага жагыш керек биринчи. Бирок мага жактырам көп чыгармаларды, макул деп кээде оончулар жазып келип калат, бирок мен аны алардын көңүлүн калтырбай ырдаганга аракет кылам. Сөз түрдө жаттап ырдап берем. Анан бирок кийин ал ырды ырдабай калам. Эмнегедир жүрөгүмө жакпай калат. Ошол ойдон калып кетет да. Сандыкта ошентип ырлар кала берет. Анан көп да ошондой. Бирок ал ырлардын элге өтүүсү кандай болду? Значит, элге жакшы өтпөйт. Ошон үчүн калып калат. Эгерде элге өтчү чыгарма, бул өтө мааниси менен жагыш керек. Анан дагы оону мисалы үчүн эл ырдап кете турган оон болуш керек да. Эмне үчүн эсте кала турчу. Эсте кала турчу. Көпчүлүк мынакей популярдуу ырлар бар го, азыркы кездеги эле Бектики же болбосо Сыймыктыкы дейли, ошол катарлуу мурунку композитор оончулардан Рыспай Абдыкадыровдун ырлары, Керимбаевдин ырлары бул классика болуп калып атпайбы? Унутулбайт, улам жаңырып баары тең ырдагысы келет. Чет өлкөлүктөр угуп калса, ай кооз экен, мен да ырдасамбы деген алар дагы суктануу болот, аларда дагы. Анын сыңары баягы азыркы учурдагы ошол биздин азыркы оончуларды айта кетсем, ошол элге оңой ырдалып сиңип кетчү ырлар да. Анан карап көрсөк, ошон үчүн эл ырдап атат дегендейчи. Анын сыңары мен дагы ошол бардык жагына карайм. Мисалы айтканда, жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деген чыгарманы. Жабыркаган жүрөктөргө. Бул чыгарманы Гүлжамила Шакирова эжекебиз сунуштап калды, драматург. Эжебиз абдан ушунчалык залкар акын болчу айымдардын арасынан. Анын сунуштаганда абдан жакшы чыгарма, бирок байкап көрсөңчү деп мага берди да. Аны мен макул деп алдым, тексти абдан жакты. Анан оончу жазып келиптир оонун, сен карап көрчү деп, кассетада жазылуу болчу деп анан мага эптеп телефонго жаздырып берди. Же ал телефону жакшы жазылбайт. Эптеп угулбай калган. Бирок мен аны көп күн уктум, угай бердим. Анан кийин өзүмө жыйынтыкка келдим. Жок, муну деген өзүмө ылайыктап, өзүмдүн манерама, стилиме ылайыктайын деп анан ошон жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү деп анан ушул стилге салып ырдап көрүп, анан кийин комузга салып да ырдадым. Анан мындай той топур жакшылыктарга барганда узкий круг деп коет эмеспи? Анан сиздерге бир жаңы чыгарма тартуулап ырдап берейин, бир сындан өткөрүп коюңуздарчы деп алгач ырдаганда баарына жакты. Угузган адамдарга жагып атты. Анан баягы сөзү жакшы адамдар көп болсо экен деген жерде кошулуп ырдап атышты да. Бат эсте калат да. Ошентип анан анын дагы клипин чыгарганга аракет кылып анан чыгарып едим. Бирок ошол чыгарманы азыркыга чейин суранышат. Ооба. Биз дагы суранбайбы? Ооба, суранышат. Биз дагы четте калбайбыз. Ушунча эфирге келгениңизден кийин бир куплет, бир кайырмасы менен. Расул абдан катуу ойлонуп калдым го. Жок, мен угуп турган бир суроо пайда болуп кетти оюмда, чарам ошону берейин анда. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү, жандарында болугандай көңүлдү.
кийсең да уnuткарып коюшат. Алар барда, дүйнө барда, дүйнө барда төгүмдү. Алар барда, дүйнө барда, дүйнө барда төгүмдү. Жандап жүрсө вазирлердин жакшысы. Хандын дагы бейпил болот тактысы. Жан дүйнөнү майрам кылып жиберген. Жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Бүттүбү? Бүтпөй эле койсун дедим эле чындап. Эң сонун Бали талантыбызга тайзым. Жалпы баягы узкий кругта өзүңүз айткандай, ырдаганда баарына жакты дегенде менде дароо бир ой пайда болду да. Ушундай бир ырлар жазылат, баягы улуу муундун өкүлдөрү дагы, жаштар дагы сүйүп ырдашат да. Анан ушундай ырды кантип тапса болот деген бир суроо да. Баягы бар го, жаштар өзүнчө бир рэп, хип-хоп деп анан улуу муундар баягы мазмунуна басым жасап анан ушул ыр мисалы жаштарга дагы аябай жагат да. Эмнеде билбейм, музыкалык терминде мен билбейт экенмин кантип айтылат. Балким бул чыгарманын тематикасы жагат. Анткени тилеги жакшы болуп атпайбы? Жакшы адамдар көп болсо экен ылайым, жакшы адамдар көп болсо экен ар дайым деп, ар дайым ушунчалык жакшы мындай жыйынтыктаганда бул чыгарманын немесиндечи, финалында. Ансыңар мен ойлойм, ар бир сөзгө маани берген адам, сөздүн маанисин түшүнгөн жана баягы оону дагы айкалашып калган деп ойлойм. Ошол баягы оончусу Сыдык Курбанакунов деген оончу экен, Ош жергесинде жашайт экен. Абдан ыраазымын. Ушундай чыгармаларды жаратып туруусун ар дайым мен суранам. Байланышып турасызбы ал киши менен? Жок, мен ал кишини көргөн жокмун, тааныбайм. Бирок ал киши баягы Гүлжамиля Шакирова эженин айтуусуна караганда газетага чыгарыптыр да. Гүлжамиля эже газета чыкканда Айыл жергесинде газета сатып алып, эл окуйт эмеспи, анан окуп көрүп эле сөзү дароо жагып эле ошол замат оон жаралыптыр. Бул да өзүнчө бир баягы жогорудан келген бир өзүнчө сигнал болуш керек. Эгер сиз бизди азыр көрүп жаткан болсоңуз, анда байланышка чыгыңыз. Биз жакшы адамдардын уландысын экинчи ырын күтөбүз. Ушунча тарых айтып берет. Келген сайын да ушул жакшы адамдар ырын суранабыз, ушул жөнүндө сурайбыз, эч тажап дагы бүтпөйбүз. Эжекем дагы айта берет, элдер дагы анткени күткүсү келет. Да ушул ырды эжекемдин өзүнөн дагы мындай десем аткаруусун күткүсү келет. Ошондуктан бизден тажыбаңыз. Кечирип коюңуз, эгер таарынсаңыз. Келген сайын деп. Рахмат, сиздер дагы ушунчалык баягы ар бир чыгармага, өнөрү адамдарга баа берген адамдарсыңар. Жөнөкөй баягы алып баруучуларды музыка каналга койбойт. Ошондуктан мен сиздердин дагы баягы берген сурооңуздарга чын жүрөгүмдөн кубануу менен жооп берем. Эфир бүткөндө кучакташып коелучу. Ушунча тарыхтын бир четин гана сүйлөштүк азыр эфир аткарганда. Анан 5-декабрда болот ушул концерттин жалпы философиясы ушул тарыхка басым жасалуу болобу, же болбосо өзүнчө бир тематика барбы? Бир аз четин чыгарып айтсаңызчы. Негизинен мындай үстүртөн айтканда, терең айтканда кызыгы кетип калат. Ан деген ошону көрүш керек да. Негизичи туурабы, ал баягы жандуу көргөн өзүнчө бир бөлөк да. Айтып бергенде ар кандай адам ар кандай элестетет. Сүрөттөп айтканда, мен өзүмдүн өнөрүмдү 3 бөлүктөн коем. 3 бөлүктөн коем. Дароо өзгөчөлүк. Баягы чыгармаларда, баягы классикалык чыгармаларда мынтип коет эмеспи? Произведение состоит из 3 частей дейт. Ансыңары мен өнөрүмдү 3
көптөн койгон себеби башында баягы өзүмдүн баягы калыптанып ушул фольклордук топ менен баштаймын. Камбаркан тобу менен кошо. Андан кийин өзүмдүн чыныгы өзүмдүн баягы өнөрүмдөгү фольклордук ал дагы комузу менен коштоосунда кол ойнотуп, ырдап деген ал өзүнчө кетет. Анан баягы кызыксыз болбош үчүн сөзсүз түрдө эстрада жанры болот. Анткени ар бир жанрдын өзүнүн бир изюминкасы болот дейт го. Ансыңары фольклордун өзүнчө изюминкасы бар. Анан кийин оркестрдин өзүнчө изюминкасы бар. Анан эстрадалык жанрдын өзүнчө изюминкасы бар. Кайсыл изюминкасы сизге көбүрөөк жагат? Мага бардыгы тең жагат. Ошон үчүн бардыгын тең камтыдым. Бардыгын камтыйм. Анан мен ырдаган ырлар чындыгында терең мазмуну менен айырмаланат. Анткени мен өтө маани берем сөзгө маани берем, текстке. Анан көбүнчө тексттеринде байкасаңыздар философия көп. Жашоо кандай жашайлы, ушундай баягы жашоодо эмне камтылса, ошонун баары ошол ырга, ыр оону менен сүрөттөп берет. Ооба, ырдалат. Мен фольклор менен оркестрди жакшы көрөм. Эми эстраданы күнүмдүк баягы угуп жүргөнгө айтор. Эстраданын дагы угуп жүрөсүздөр, бирок эстраданын дагы жакшы жерлери бар. Ооба. Анын аранжировкасында дагы абдан көптөгөн аспаптарды айкалыштырып, динамика, анан ар бири катуу чыгып кетип, бири акырын чыгып, жандуу ар кандай болот эмеспи? А мында баарын камтыган бирдей уровеньде камтылып, анын баягы уруп дискотека болуп эле ырдап тээп кетмей эмес, анын өзүнүн ар бир немесинде, стилинде дегендей, анан ошол эле учурда баягы бул минус катары кетет. Музыка, то есть минус деген сөз баягы аранжировканын жалгыз өзү гана угулат да. Анан үстүнөн ырдай бересиң. Жандуу ырдай бересиң. Анткени азыр филармонияда жалаң жандуу деген үчүн ушундай программаны түзүп койдум. Биз эми музыка жаатында сабатсыздар ойлойбуз да, музыка мындай эле жазылат депчи. Анан азыр сиз айтып атсаңыз, буга чейинки жалпы келген эми филармония жаатында дагы аябай чоң эмгек өтөдүңүз да, сизчи бул таралда алдыда сүйлөшөбүз буюрса. Анан жалпы мен айтайын дегеним, мага кээ бир учурда айтып калышат да, баягы ырчылар келет ырдап коет, кетип калышат депчи. Анан жеңил акча депчи. Анан ошолорго айткым келет да, убактан пайдаланып. Мунун артында аябаганда чоң эмгек турат да, негизиндечи. Канчалаган түйшүк бар, канчалаган уйкусуз түндөр бар. Баягы чыгармачылык кризис деп коет, айтор чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү аябаганда назик болот эмеспи? Ошол себептен алдыда жалпы бир музыканы ошол жаркырап, жайнап ырдап койгондун артында эмнелер бар? Мына профессионалдан азыр жооп ала алабыз. Сиздер Муз Лайв телеберүүсүн көрүп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана сиздерге сонун жаңылык. Дал ушул көңүлдүү жигиттерге сиздер бүгүнкү эфирдин алкагында билет утуп алсаңыздар болот. 4 билетти 2 адамга беребиз. Андагы шарттарын кесиптешим айта кетсин. Туура, жөн гана эми татаалдаштырып кажет жок болуш керек. Бизде студиябызда бүгүн өзүнүн жумушун өтө мыкты билген, эмгек сиңирген артист, Кыргыз Республикасына жалпы дүйнөсүндө угуучуларга өзүнүн жакшы бир чыгармалары менен жүрөгүнөн дүнөк тапкан ырчы айымыбыз Дилшат айым делчи, эже деп биз баягы чоң жашагандай айтып атабыз го. Дилшат айым студиябызда. Анан тиешелүү суроо болсун. Дилшат айым жалпы көбүрөөк карьерага кызыккандарга билет болуш керек. Улуттук филармонияда, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жумуш өтөгөн. Мына ошол жакта канча жыл так жумуш өтөгөн, канча жыл иштеген деген суроону коелу. Эгер билгендер болсо, төмөндөгү номерлар менен чалсаңыздар болот. Туура жооп бергендерге биз билеттерди, чакыруу билеттерин бергенге даярбыз. Варианттарын айтайлыбы же бул өтө эле оңой болуп калат? Мен ойлойм, чыныгы фанаттар утуп алсын деп. Чыныгы фанаттар утуп алсын. Бир аз убакыт берели. Мен ойлоп атам, чалышат. Анан эгер татаалыраак суроо болгон болсо, анда жеңилдетүү берели. Мүмкүн болсо. Ооба, албетте. Билет боюнча да маалымат бере кетели. 15 октябрда 18:30 спорт ордосунда болот экен көңүлдүү жигиттердин жаңы сезону.
Ооба, эртең экен анда, дароо эле. Эми маегибизди уланталы, Айганыш аябай сарсана болот эле, кадр сыртында 20 эле мүнөт калдыбы? Ооба. Жетишпей калабызбы маекке депчи. Концерт тууралуу улантып атканбыз. 3 бөлүктөн деп айттыңыз. Фольклордон баштайсыз, оркестрадан эстрада деп. Дагы бир ача турчу четтери барбы же болду жетчү ушул концерт тууралуу? Аябай эле силерге айтып койдум десеңиз. Менимче бир аз сыр болсо дагы жакшы болот. Ооба, болсун анда. Анткени баланчасы качан болот экен? Анан минтип айтпады беле деп күтөт элчи. Туурабы? Күтүлбөгөн жерден болгон сонунда. Ооба. Бирок ошонун үстүнөн азыр иштеп, ошо идеяларды ишке ашырып жүрөмүн, жүгүрүп. Ошонун үстүнөн иштеп. Жаңылышпасам, 1,5 ай бар экен дагы, 5 декабрга чейин. Негизи концертке даярдык канча? 1,5 ай жетиштүүбү? Жок, аздык кылат. Азбы? Мен Ушундай программа менен аздык кылат. ушундай программа менен эгерде баягы нолдон баштасаң аздык кылат. Мен деген бул программаны илеп алып келатам да, мынтип акырын. Ошентип жарымы даяр болуп калды. Сонун. 5 декабрда жакшы бир музыкалык кече болот. Анан чыныгы сабаттуу музыканы жакшы көргөндөр үчүн жакшы бир музыкалык концерт болот экен. Анан 3 бөлүктөн турган концерт болсо, эмне үчүн фольклордон баштайын деп чечтиңиз же болбосо мындай эле азырынча ой болду? Ой эмес. Атайын философиясы бар мындай. Кыргыз улуттуу. Анткени мен ошол Камбаркан тоон менен баштайын деп атам. Камбаркан тоон менен мен калыптандым. Мен ошо жаш бала кезден баштап чогуу иштешип, сиз тарыхыңызды чагылдырып аткан турбайсызбы анда? Вау, эмне деген керемет. Ошо иштегендиктен ошол топ менен калыптанганым үчүн ошол топ менен баштайын деп. Анан оркестрге өттүңүз. Ошол оркестр 20 кишиден турат. Анан эстрада. Андан кийин ошол мынтип айкалыштырып, неме кылып, эң негизгиси баягы программа мындай адамды уктатып койчу, же болбосо тажатып койчу программа болбош керек да. Баягы мен өзүм баштан эле программа түзгөндө ошондой түзөм да. Анан эл бүтүп калдыбы? Кабай бат эле бүттү го дегендей кетиш керек да. Бат эле бүтүп калды, тажабайчы. Стандарт концерт канча убакыт болуш керек негизи? 1 саат 45 мүнөт. 1:45. Азыркы норма боюнча. Норма бул. Кээде 2-3 саатка узарып кетет, бул баягы коноктору көбүрөөк келип, колдоп, ушинтип келгенде. Бирок эл чарчап калса керек анда 2-3 саат болгондо. Эл чарчайт. Мен мисалы үчүн мен деле чарчайм, концерттерге барам, көрөм, атайын. Кандай ошол концерттин немесин, деңгээлин көрөм. Көбүнчө чет өлкөлүктөрдүкүнө барам. Чет жактан келет го концерттер. Алар ушунчалык так иштеп келет да. Анан алардын чарчабайсың да. Кызыгып атып бүтүп калат, ошондон кетесиң. Чыгармачыл инсан дайыма идея карап жүрсө керек, кайсыл жакка барбасын. Мынакей жанатан бери сөз болду. Бизди баягы жеңил жумуш деп ойлойт да, негизиненчи эл. Көпчүлүк. Ырдап эле кетти. Жыргап эле жүрүшөт, баягы келип эле мындай ырдап коюп эле кетишет деген сыяктуучу. Ансыңары бул баягы биз өмүр бою изденүү менен жашап өтөбүз да, негизи. Бардык өнөр адамдары издене бересиң, кээде идея келип калат түндө. Идея келип калат, ошону элестетесиң, баягы көргөндө элестетесиң, сахнада моундай тигиндей. Анан ойлойм, режиссер эле болуп калбаптырмын депчи. Эмне үчүн мен кыйналам депчи, муну режиссердун иши. Анан бирок ошол эле учурда баягы дизайнер болуп кетем бир убакта. Мындай көйнөк, мындай болуш керек депчи. Бирок ошол иштин баары оңой турбайт. Команда керек. Эгерде командаң болсо, баардык ошол иштерди аткарса, ар биринин өзүнүн иши, ушунчалык сонун болот. Эгерде жалгыз ошону минтсең, бул ишке ашышы кыйыныраак да, ашышы кыйын. Ошол эле учурда чыгарманы жанатан бери Расул дагы айтып атты эле. Ооба, ошону жакшыраак айтып коюңузчу. Жок, уткан жокмун. Азыр өзүңүз баштаганда унчуп кое турганмын. Анан ошол баягы бир ырды чыгарыш үчүн эгерде сөзү жактыбы, onu издейсиң. Эгерде onu жактыбы, анын үстүнө сөз издейсиң. Анан ал дагы эгерде туура келип калса көңүлүңө, жакпай калса көңүлүн оорутпайын дейсиң, жазган кишинин ушундай кыйынчылыктар болот. Анан мындай жазбайлыбы, тигиндей деп отуруп
көңүлүнө карап отуруп иштешесиң. Анан бул сөздү минтип алмаштырсак болот. Кээде көңүлүнө карабай өзүм алмаштырып жибермей адатым бар. Ошентип баягы ийленип отуруп анан чыгарма түптөлөт. Андан кийин эми аранжировка бериш керек болот. Аранжировка бул абдан оор нерсе. Сенин оюңду музыкант түшүнбөйт. Анткени бул баягы музыканы түшүндүрүп айтуу көрүнбөйт эч кимдин көзүнө. Же айтсаң аны уга албайт, кыйын өтө. Анан ал өзүнүн түшүнүгүндө элестетип алып жазып коет. Ал сенин оюңа туура келбейт. Ушундай нерсе көп болот да биздечи. Менин билгем боюнча 1 жумадан 1 айга чейин жазылат, аранжировка. Кээде 1 айга чейин болбойт, кээде 2-3 ай болуп ошондой кетет. Кээде жылдап жатып калат. Ушундай болуп калат. Ал баягы эр күйсүнөн ошол ал аранжировщикке жактыбы ал музыка, ошол да бар. Анан кээде барып алып кыйнайсың, азыр жазып беришиң керек дечи. Уктай ошол жерде түнү менен отуруп жаздырган убакыт болот. Таң аткыча. Бул аранжировка кылган кишиге дагы ырдаган кишиге да жагыш керек да, айтор, э? Ооба. Анан эптеп чыгарыш керек да, ал чыгарма жаралыш керек, төрөлүш керек дегендейчи. Анан күтүп отуруп түндөп эптеп жаздырасың. Анан ырдайсың. Анан андан ары кандай жашап кетет ал чыгарма? Элдин сынына кетет. Чыгарманын өмүрү да бар да. Элге жакса, мындай эле мындай орто сары ыр болуп калышы да мүмкүн. Ар кандай болуп калат. Сонун азыр эле ушул теманы эле улай бир суроо пайда болуп кетти да. Чыныгы жашоодогу Дилшат Кангелдиева менен ырчы артист маскасын кийген Дилшат Кангелдиева канчалык деңгээлде көп каршылашат? Анан чыныгы өзүм менен калайынчы деген учурлар көп болобу? Мен эки жүздө жүрбөйм. Жок, негизи мындай эми Образ тууралуу. Образ. Анткени баарына эле сырттагы сиздин өзүңүздүн энеңиздерге, кандай десем, күйөрмандарыңыздарга, жакын адамдарыңызга кылган мамиледей кыла албайсыз да. Мен жакын адамдарыма өтө жөнөкөймүн да. Өтө жөнөкөй, карапайым, мындай айткандачы. Мындай жүргөндө деле ошондойсуз го. Сырттан бирок башка көрүшөт элдер. Анан жок, бул сахнада ал көрүнбөйт да, ал нерсечи билинбейт да, туурабы? Сахнада деле байкалат. Адамдын кандай экени байкалат жөнөкөйлүгү, бирок канчалык байкалат, эми ал көргөн адам эле. Бирок биз сахнада баягы ошол чыгарма менен жашайбыз да, ыр менен жашайбыз. Ошол ырды ошондой чыгарып баягы канчалык деңгээлде ошонун маанисин көрсөткөнгө аракет кылабыз. Же болбосо музыкасы аркылуу ошондой жашайсың да сахнада. Жашоодо андай мындай веселый жашай албайсың, веселый ырдайт. Сиз айтып атсаңыз, мен бирок бул сөзүңүзгө кошулам. Анткени буга чейин баягы шоу бизнес чөйрөсүнө кошулганга чейин, сиздей сыйлуу инсандар менен эфир куруп отурганга чейин, баягы шоуга мен ойлочумун, ырчылардын жашоосу мындай жеңил болсо башкача көрчүм да, ырчыларды. Жок, мындай кол жеткис көрчүм. Мындай сүйлөшүүдөн коркуп, уялыпчы. Анан мынтип сүйлөшө келгенде кадимкидей эле биздей эле кичипейил, жакшы адамдардайчы. Айтор ошентип көрүүчүлөргө ушундай бир көрүнүштөр болот экен. Кээ бирөө мындай текебер көрүнөт экен, кээ бирөө кичипейил көрүнөт экен. Анан ички жан дүйнөсү сиз айткандай билбейт да. Туура айтасың, эң туура байкаптырсың. Анткени сахнада кээ бирлер өтө кичипейил алып жүрсө дагы. Чалы бар экен бизде, жооп берип койсоң. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшы болбой атасыз. Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Менин атым Айжана. Айжана, кубанычтабыз. Айзада деди окшойт. Айзада. Эженин сахнага чыкканына 35 жыл, филармонияга ырдаганына 25 жыл болду. Канча жыл дейсиз? 25 жыл. 25 жыл. 25 жыл. Вау! 35 жыл карьерасы, 25 жыл филармониясы дейт. Эсептеп коюптур. Туугандардан эмеспи? Жок, тааныбайм. Же тааныбайсыз, же туугандардан, же математикасы өтө күчтүү, же эфирде башынан көргөн бирөө. Аябай сонун, эфирде башынан аягына чейин. Куттуктайбыз сизди. Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, биздин редакторлорго байланышып, кайрадан чалып номериңизди дагы айтып койсоңуз болот албетте. Анан экинчи билетти дагы ойнотолу. Экинчи билеттин шарты болсо эң жакшы суроого. Албетте Дилшат эжекебиз өзү тандайт. Жарайт. Ооба. Эгер суроолоруңуздар болсо, байланышка чыга берсеңиздер болот. Анан биз Дилшат айым блиц опрос түзгөнбүз. Анан мен айганышка берейинчи муну. Неге? Сен окучу.
алгач экрандагы оюнду ойнотуп Экранды албайлыбы? ойнотуп алалы. Давай. Келиңиз. Келиңиз. Экрандагы анткени мен Дилшат эжекебиздин тапкычтыгын байкагым келип турат. Экран. Бул конкурсту мен деле билбейм. Мен деле катыша берейинчи. Ооба, сиз деле катышып берсеңиз болот. Келиңиздер, анда Шарты кандай эмесе. болот ата ошондо? Шарты азыр бизде кыргыз эстрадасынын белгилүү эле ырчылары чыгат. Бирок сүрөттөрү башкача. Мында ушундай форматта чыгат. Ким экенин сиз табышыңыз керек. Бул бир инсан, Бир инсан бул. Дагы ушул 4 сүрөт Бир бир эмеспи? инсанды. Ойлонуп туруп жооп бериңиз. Анткени 3 гана сурооңузду кабыл ала алабыз. Гүл бар экен. Биринчи жообуңуз. Кол бар экен. Бул көбүнчө могул мойнундагы эмне деп коет? Бабочка. Бабочка. Танып Сүрөттөп жүргөн турат. инсан ба? Көбүнчө мондай клибинде. А, бул мырза экен анда, э? Мырза, ооба, албетте мырза. Бул мырза экен. Клибинде мондай кылган жери бар. Аябай популярдуу бир клибинде. Сиз тааныйсыз. Азыр айтам. Ырын эле айтсаңыз болот. Кош жылдыздар. Ким эле азыр? Таппай кош керек да. Тилек байкеби? Жок. Кийинкисин өтө берели анда. Жок деди, капюшон турбайбы? Же бирөөсүн эле айтайын. Жок. Жок, бул 4 сүрөт бир Төрт инсан сүрөт экен. бир адамды. Кичинекей. 4 сүрөт бир бир инсан инсан. Бир жардам бер койчу айганыч. Жок, жанагы кош жылдыз деп ырдаган. Жок. Кийинкисин өтө берелиби анда? Бул Нурмат Садыров болчу. Нурмат таптак ресми келбей калдык. Нурмат Садыров. Кийинкисин көрөлү. Эми кичине оюнду түшүнүп баштадыңыз окшойт, Эми бул жерде аябай эле белгилүү. Кенжеби? Дароо эле да. Бул Кенжештин жаш кезинде сүрөтүбү, Ооба, Кенже Дүйшеева. Кенже Дүйшеева. Туура. Экинчи суроого. Туура жооп бердиңиз. Кийинкиси. Бул жерде көзүнөн эле байкасаңыздар болот. Анан бул монтип кармаган сүрөтүнөн. Аябай мындай көп жерде ушундай сүрөтү бар. Бул жеринде дагы белгилүү эле болуп турат. 3-чү сүрөттө ким экендиги. Бул сенин кошунаң эмеспи? Мен сизге ишенем. Азыркы учурда жаштардын дагы, кандай десем, улумундун дагы приютиндеги ырларын чыгарып жатат. Жок, ырчы. Акыркы учурда аябай популярдуу болуп кетти. Кандай десем, элдин сынына кабылып кетти десем болот. Бекпи? Бекборбиев. Бек мырзанын жаш кезинде сүрөтүбү? Ооба. Таптакыр окшобойт, өзүнө. Таптакыр окшойт. Мен бирок дароо эле таап аттым эле деп коеюн. Өзүм мактап Аябай коеюн. сезимтал сүрөттөр экен. 3-чү сүрөт табылган жок, эгерде дагы болсо. Бул жерде дагы мен көзүнөн эле таптым мисалы. Мага көрсөтүшкөндө. Сен Сиз аябай жакшы тааныйсыз. Ырчайым. ырчайым. Көзүнө көбүрөөк маани бериңиз, анан могу бет тарабына, анан чачына маани берсеңиз болот экен. Да кимдердин чачтары ушундай. Азыр жаштардын баары эле окшош. Макияждары Бирок бул айым биздин баягы кездеги ырчылар айырмаланып турат. Бирок азыркы ырчылар тармал чач. баары бирдей. аябай андай, көзүндө эле турат. Кыз брактоо эмеспи? Жок. Анда эмесе? Анжеликаба. Жок. Ырчайым, Ырчайым. Жообун бере берейин? Даярсызбы? Аны сиз көпкө түшүп атасыз. Дейин десем. Кенже. Кенжелердин баарын. Ооба. Кенже бул фольклордук ырчы да анан. Бул жерде кичине мен тааныбай калдым, Ооба, макул. Кийинкиси. Рыспай Абдыкадыров. Албетте. Вау. Бул инсанды таппай калыш дагы мүмкүн эмес. Бул Мен ушул жерден да азыр унутуп калдым. Бирок бул сүрөтүнөн бирөөнү тапкандай болуп атам, мен да унутуп калыпмын. мен таптым. Таптыңызбы? Мен таптым. Жардам берейинби? Жардам бериңизчи. Бул башка өлкөдөн келди. Мен тапкан элем анда башында, ооба. Башка өлкөдө жүрүп өзүнүн ырларын хит кылып Кыргызстанда чыгарат. Кытайдан келгенби? Жок, батыш жактан келди. Батыш жактан келген. Аты Эге башталат. Музыкасын. Кайсыл жакшы көргөн музыкасы? Эркем. Жок, эжекебиз аны Казактыкы? билмесе керек, жок. Жок, кыргыз.
ошол күнү сугунданып өтөндү. Салбек азыр эжекебиз баш жок Америкадан келгенде айтат. Андашев. Андашев да Эрлан. Эрлан туурабы? Ушундай болот. Ой да. Бул жерде дагы белгилүү эле көзүнөн эле билсек болот экен. Сыймык? Албетте, Сыймык Бейшекеев. Эгерде дагы болсо көргөнгө даярбыз. Рахмат. Айганыш Аябандай баарыбыз үчүн кызык болду окшойт, Дилшат айым, Дилшат же кечирим сурайбыз. Менде 2 суроом бар эле. Бере албай калат экем. Кийинки бөлүккө, экинчи бөлүк деп туруп дагы чакырабыз албетте. Мүмкүн концерттен кийин концерт кандай өттү деп, Балким. Ошол учурда дагы биздин калып калган суроолорубузду беребиз, буйруса. Бирок сизди ырдап берүүңүздү суранабыз сахнага барып. Кудай буйруса концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз, даярдык керемет болсун. Маегиңизге чоң рахмат. Дагы кудай буйруса ушул жерден жолукканга даярбыз. Сизди сахнабызга узатабын. Ардак телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жалпы 5 декабрда боло турчу Дилшат Кангелдиева айымдын жеке концертинде 3 бөлүктө турган фольклор, эстрада жана оркестрдин коштоосунда боло турчу концертке баарыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер. Анан барабызбы? Албетте барабыз. Чакырса эле эжекебиз. Анан келиңиздер, анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, маек дагы болду, оюн дагы болду, сырдаштык дагы. Анан эми сиздерге сонун бир музыкалык чыгарма тартуулайлы. Албетте биздин сыйлуу коногубуз Дилшат Кангелдиева эжекебизден болсун. Кабыл алыңыздар. Жан дүниеңе керекпен ойготом сүйме, сен көзүмө тартасың, бакыттын элесин. Асмандагы жылдыздай жылында көздөрүң, элжиреттик мамилең, жагымдуу көргөнүң, жүрөгүмдүн чертип кылдарың, издеп жүрүп өттү жылдарым, берип бизди музыканын ыргагы. Серенадарына ырдадым, сезимдердин таттып жыргалын, ушул кечтен коштойт бизди жандуу музыка. Сырдуу сезимди коштойт лирика. Багыбызга бир келген бакытты балайы, бизди кошкон тагдырлар чеги жок талайы. Суктанышат талан биз ошого татыктуу, мында бизге нурларын түбөлүк чачып тур. Жүрөгүмдүн чертип кылдарың, издеп жүрүп өттү жылдарым, берип бизди музыканын ыргагы. Серенадарына ырдадым, сезимдердин таттып жыргалын, ушул кечтен коштойт бизди жандуу музыка. Сырдуу сезимди коштойт лирика. Бир кемеде жүрөбүз, бир өмүр сүрөбүз, бакубат жашоо жандап жүрөбүз. Биздин сүйүүрбүз бүт дүйнөдө жаңырсын, аруу тилектер чексиз сагылсын. Жүрөгүмдүн чертип кылдарың, издеп жүрүп өттү жылдарым, берип бизди музыканын ыргагы. Серенадарына ырдадым, сезимдердин таттып жыргалын, ушул кечтен коштойт бизди жандуу музыка. Сырдуу сезимди коштойт лирика. Сырдуу сезимди коштойт лирика. Браво! Браво! Дилшат Кангелдиева. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн чындыгында мен үчүн аябай продуктивдүү эфир болду деп айтсам жаңылышпайм. Сиздин жалпы кыргыз элине кылган салымыңыз үчүн, маданиятка кошкон салымыңыз, жалпы жаштарга, улууларга, бизге айтор сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эми ошондой түшүнүк эфир болуп калды окшойт. Анан буйруса 5 декабрда өтө турчу концертиңизди ийгиликтүү өтүп, ага чейинки даярдыкты сонун кылып, концертиңизди ийгиликтүү өтүп алышыңызга тилектешпиз. Анан Айганыш экөөбүз кудай буйруса сөзсүз барабыз. Албетте. Сиздей инсандар менен эфир
өткөрүү, маек куруу биз үчүн чоң сыймык. Эфирибизге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы, сонун маегиңиз, сонун жоопторуңуз үчүн сизге албетте ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди официалдуу түрдө чакырам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Muz Life түз берүү сиздер үчүн жакшы бир эфирди түзгөнгө аракет кылды. Алдыда буюрса дагы жакшы бир шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен маек куруп, оюн зоокторду ойноп, музыкалык чыгармаларды тартуулаганга даярбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева айымдын маеги менен, музыкасы менен бүгүн эфирди жыйынтканга даярбыз. Кайрадан кийинки эфирлерден көрүшкөнчө дейбиз. Сак саламатта туруңуздар.